Сиз үчүн басып жүргөндө мына ушундай таштак жок жол ыңгайлуубу же болсо моундай асфальт жолбу? Албетте асфальт жол. Бүгүнкү күндө Кыргыз автожол түштүк ишканасы тарабынан негизги борбордук жолдор гана эмес, мына ушундай айыл ичиндеги ички жолдор да оңдолууда. Бактынур Акбаралиева ар дайым эртең менен балдарын балдар бакчасына өзү алып келет. Бүгүн жамгыр жаап турса да баштагыдай балдарын көтөрүп албай ээрчитип келе жатат. Анткени ана жүргөн ички жол асфальтталып бүттү. Ылай болот эле. Машиналардын келип кеткенине кыйын болот. Бизге бир эле биз эмес, айыл боюнча баары келет да, Дускана келет, Барашылыктын баары келет. Тошкучун. Баарыбызга ыңгайсыздык жаратат болчу. Азыр жакшы болду, сонун болуп, жолубуз тегиз болуп, балдарды алып келгенге. Жол толугу менен 15 күн аралыгында Кыргыз автожол түштүк ишканасы тарабынан тездик, ошол эле убакта баардык талаптарды эске алуу менен сапаттуу бүткөрүлдү. Узуну 613 метр, турасы асфальттын турасы 6 метр болду, а негиз основаниясы 7 метрге чейин кеңейтилди. Эми азыр биздин жолдорубуз сапат боюнча жакшы деп эле айта аламыз. Азыр акыркы жылдары көрүп атасыздар, техникалар дагы жаңыланды. Ошол техникалардын негизинен дагы жолдор мындай сапатына чыгат да. 600 метрден ашык бүткөрүлгөн жол боюнда бир гана бакча эмес, мечит, мектеп жайгашкандыктан Төшкүчү айылынын тургундары үчүн бул жол маанилүү. Ошондуктан да иш баштаган демилгечилерге жана аткаруучуларга ыраазычылыктарын айтышат. Мурун балдар келгенде квалификацияндар келишет эле. Ошол балдарга жакшы болуп атат да. Мурун жолу шагыл болуп, анан баткактаа болуп кетет эле. Балдар садикке келгенде буттары ылай болот эле. Азыр эми асфальт түшүп, ошого балдардын буту дагы таза болуп келет, садиктин тазалыгына дагы жакшы болду. Өзүнчө эле бир өтө биз сүйүнүч да бу. Бул жол деген өзү ушул жерге биз тынбай каттайбыз да. Бул жол менен мечитке келебиз, бала бакчага барабыз, неберелерибиз, балдарыбыз мектепке барышат. Ушул жолдо көп катышат да. Ушул жолду салган биздин жетекчилерге өтө терең ыраазычылык билдиребиз айылдын атынан. Жол карым катыштын башкы куралы. Бүгүнкү күндө негизги көңүл ички жолдорго да бурулууда. Жалал Абад облусу боюнча быйыл жалпы 136 чакырым жол асфальтталат. Анда ички жолдор да каралган. Гүлжан Амандова, Жанузак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.